Мейримдүү, ырайымдуу Аллах Тааланын ысымы менен баштайм. Бардык мактоо даңаза жараткан Аллах Тааланын жалгыз өзүнө гана болсун. Анын мээрими, тынчтыгы, берекеси Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга, үй бүлөсүнө жана сахабаларына да болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сүйүктүү бир туугандар, бүгүнкү жум'a хутбасынын темасы достук жөнүндө. Достукту бекемдөө, бөлүнүп жарылуудан сактануу деген. Мен ага өзүмчө жамандар менен жарым ичкиче, такыбалар менен таш көтөргөн артык деп тема койдум. Мен койгон теманын маани маңызын сабактын жүрүшүндө сиз угуп, көрүп отуруп, терең түшүнөсүз деген ишеничтемин. Анда сөз башынан болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам «Ал-арвах жунудун мужаннада, фама та'арафа минха талаф, ва ма танакара минха хталаф, садака Расулуллах». Рухтар биздин жаныбыз, рухтар рух аламында алар Аллах Тааланын тизип койгон армиясы сыяктуу тизилип турган. Ошол рух аламында эле рухтар жытыгышып, таанышып, катташып калса, ошол рух бул дүйнөдөгү денеге киргенден кийин да аралыгы алыс болсо да баары бир күн жолугуп, таанышып, сүйлөшүп, достошмою бар. Эр аял болсо үйлөнүшмөйү бар. Вама танакар, эгерде рух аламында жанаша турган рух экөө бири-бири менен жытыгышып, таанышып, келише албаса, бул дүйнөдө кошуна болуп жашашса дагы эч канчан алар кириш чыгышта кыла албайт. Керек болсо никеленип үйлөнүшсө да оту күйүшпөй баары бир ажырашмайы бар дейт пайгамбарыбыз. Мен жакында Швециянын борбору Стокгольмда эки доско жолуктум. Аллах буйруп, ошол жака туз насип этип, сабагыбыз болуп калган экен. Барганыбызда эки дос утурлап чыкты. Бирөө Казакстандык, бирөө Кыргызстандык. Бир дос Өзгөн районунан, экинчиси Казакстан деген мамлекеттен, өзбек улутундагы. Казакстандык жигиттин аты Лавиз, Ширин деген. Кыргызстандык достун аты Жакшылык. Экөө ошол жака барып табышып достошот. Экөө диндеги достор, ушунчалык ынак, бири-бирин сөз түрдө көрсө да көрбөсө да артынан дуа кылып тура турган эң мыкты достор. Туз насип буйруп, биз жолугуп калдык. Мени ошол Лавиз деген досу аэропорттон күтүп алды. Досунун агасы менен, аяш агасы менен. Бир башкача баягы өң, башкача келбет, башкача күтүүлөр менен тосуп алды. Ошол Жакшылык деген досу устазыбыз келе жатат, сен барып күтүп ал десе, көктөн издегени жерден табылгансып аэропортко келишип, көп күтүшүп, чыккандан кийин кучак чайып учураштык. Анан дароо эле тил табышып, сүйлөшүп кеттик. Айтор экөөнүн дос экенин кийинчерээк билдим. Экөө ушунчалык ынак дос, бирөөсү каалап турса да ошону өзү кылбай, досун ыраа көрүп, ошентип ахиреттик дос болушуптур. Мен алардын сыйын көрдүм. Алар мени үйүнө алып барышты, мейманканага алып келишти, курсагымды тойгозушту, үй бүлөсүмө мыкты отурдук. Эртеси келип кайрадан аэропортко алып келишти. Мен ошол эки достун достугуна ушунчалык ыраазы болуп, мен силер жөнүндө сабагыма албетте кошом. Анткени кийинки кайсы бир жумалардын биринде достук жөнүндө деп убада бердим эле, мына кошуп атам. Эмнеге мен ошол эки досту коштум? Анткени алар башка өлкөдө болуп, ошол жерде мечитте дос болушуп, дааватта дос болушуп, намазда дос болушуп, ыйманда дос болушуп, ахиреттик дос болушуптур да. Мен ошон үчүн сүйүндүм, ушул достугуңарды Аллах Таалам бекем кылсын деп. Айтайын дегеним, алардын дагы
рухтары рух аламында жытыгышып таанышкан. Мына бул дүйнөдө алардын рухтары денеге киргенден кийин кайра тиги лазиз Кыргызстанга келбей, жакшылык Казакстанга барбай, экөө теңти Швеция мамлекети бар, ошол жерден таанышып достошуп атат. Мынеке. Биз дагы алдыда канча дос күтөбүз, канчалаган досторду күттүк, канчасы менен кайры кош кылып коштоштук, канчасы менен бекем дос болуп келатабыз. Дос деген ал бир дене сыяктуу. Бир денедей болуш керек. Ошон үчүн ислам аалым айтканда, дос деген ал эки дос кандай болуш керек десе, көз менен алакандай болуш керек. Эгерде алакан же бармак ташка жанчылса, аны аяп көз жаш чыгарган сыяктуу. Эгерде көз жаш чыгарып ыйласа, ошол бармак же алакан ошол жашты арчыган сыяктуу. Ушунчалык ынак бири-бирине көмөктөш, жардамдаш дос болуш керек. Биз бүгүн ушундай ынак достук жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам: "Ал-мар'у аля дини халили, фальянзур ахадукум иля мен юхалил", садака Расулуллах. Инсан өзүнүн досунун дини менен жашайт. Андыктан ар бириңер кимди дос кылып жатканыңарга терең назар салсын деди. Бирөө бар, бизнесмен дос кылган. Дароо аны менен достошору менен, эгерде ошол бизнесмен бейнамаз болсо, тиги намазынан айрылат ал досу. Ошол акчалуу инсандын аркасынан жүрүп, ошого дос болмуш жүрүп, берки намазхан намазынан арылат. Эгерде араккор менен достошсо, анда албетте арактан ууз тиет. Эгерде зинакор менен достошсо, албетте ошондой аяк суюкка барып калыш коркунуч бар, Кудай сактасын. Андыктан пайгамбарыбыз инсан өзүнүн досунун дини менен, адеп аклагы менен, анын жүрүм туруму менен жашайт. Достун жүрүм туруму, кулк адеби, отурган басканы экинчи доско сөзсүз түрдө таасир этип өтүп калат деп атат. Ошондуктан ким менен достошуп жатканыңарга терең назар салгыла. Көпчүлүк ата-энелер айтат да, менин уулум жана кызым окумуш жакшы эле болчу үйдө, таалим тарбиясы мыкты, биз эч аларды жаман болду деген жокпуз. Кокустан эле уулум ушинтип калды, кызым момундай болуп калды дейт да. А бирок ошолор уулу менен кызынын көчөдөгү, мектептеги, университеттеги, академиядагы же жумушундагы кандай балдар менен, кандай кыздар менен достошуп жүргөнүнө таптакыр назар салган эмес ата-эне. Сиздин балаңызды, сиздин кызыңызды алардын сиздерге айтпай күтүп алган досу бузуп атат. Андыктан өтө этият болуп абайлар. Ан Муаз радияллаху таала анху. Аллахым разы болсун, Муаз деген сахаба пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдан риваят кылып атат. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам Аллах Тааладан риваят кылып айтты. Аллах Таала мындай деди: "Ваджабат махаббати лил мутахаббина фия." Менин ыраазычылыгым үчүн бири-бирин жакшы көргөн досторго менин да сүйүүм аларга нөшөрлөгөн жамгырдай жаап турат. Караң, досуңузду ушунчалык жакшы көрүң. Досуңузду ушунчалык сыйлап урматтаң. Ал үчүн бардык нерсеге даяр болуп, ага ар бир ишинде камылга кылып көмөктөш, жардамдаш болуң. Вал мутажалисина фия. Менин ыраазычылыгымды табуу максатта отурган досторго менин мээримим түшөт. Вал мутазавирина фия. Менин ыраазылыгымды табуу максатта бири-бирин зыярат кылган досторго менин мээримим жайт. Вал мутабазилина фия. Менин ыраазычылыгымды табуу максатта убактыларын сарп кылып бири-бирине көмөктөшкөн, жардамдашкан, бири-бирине дем берген досторго менин мээримим жайт деди. Андыктан Аллах Тааланын мээримине чөмүлгүңүз келсе, анда досуңузга мыкты мамиле кылың. Ислам алымдары айтат: "Сахиб ахла сала." Намазды тикелегендер менен чындап жакындан достош. Неге? Анткени алардан сизге намазынын изи өтөт. Намазынын таасири,
namazının sürü, namazının jıtı ötöt. Vela tusahib tarikaha. Beynamazlar menen dostoşpa. Siz kançalık namazхан bolsoңuz деле, beynamazdın tasiri katurak tasir etet. Siz kançalık etiyattanbaң, ak kiyim kiyinip alıp, jık su толтурулган tübü kapkara kazandı alısıra kötörüp bargıçaktı, anın çaڭы, anın ışı, anın kösü сөзсүз түрдө кийимиңизди болбосо да колуңузду бир жерин кирдетет. Дал ошол сыяктуу жаман нерсе таза нерсеге тез таасир эткендей, бейнамаздын таасири сизде болгон намазхан доско терс таасирин тийгизип коет. وجالس أهل الصيام والصدق والكرم айкөл, чынчыл, ороза кармаган инсандар менен көбүрөөк барды келди кылып катташып достошуң. Ошолордун дагы ибадатка болгон умтулуусу сизге таасир этет. Жүрөк деген ушунчалык бир оома. Жүрөк дайым ооп турат. Ошон үчүн пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам жүрөк бул ээн калган бир дарактын бутагына илинип калган бир куштун канаты сыяктуу. Кайсыл жактан шамал болсо, ошол жакка айланып одарылып турат. Жүрөк бат оторулат. Куран жаттаган адам менен достошсо, дароо эле Куран жаттагысы келип кетет. Намаз окуган инсан менен достошсо, дароо эле намаз окугусу келип кетет. Араккор менен достошсо, дароо эле баягы Куранды дагы, намазды да унутуп калат. Андыктан дайым жанагы биздин данышман бабаларыбыз айткандай, жакшыга жанашып, жамандан адашып алыс болуп жүргөнгө аракет кылың. Мен сизге Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын доорунда болгон эки достун окуясын айткым келет. Мен бул эки дос жөнүндө мурдагы сабактарымда да айткам. Уқбат ибн Аби Муайт, Умайят ибн Халаф деген эки кафир пайгамбардын доорунда достошуп калат. Бул эки динсиз, ыймансыз дос пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга ушунчалык жаман кылык жорукту көрсөтөт. Өтө зыян жеткизет. Күндөрдүн бир күнүндө Умайят ибн Халаф деген дос алыска сапарга чыгып жатып, Уқба деген досуна келип, досум, мен бир айлык мөөнөт менен алыска сапарга аттанмай болуп калдым. Саңа табыштай турган аманатым ушул. Мына ол Мухаммадка баягыдай эле экөөбүз запкы көрсөткөндөй запкыны көрсөтө бер. Шорун кайната бер. Такыр буга күн көрсөтпө. Эгер сен менин чыныгы досум болсоң, мен айтканды өзүндөй кылып аткарасың. Балким андан да ашыгыраак кылып аткарып коерсуң, деди. Ал кеткен соң, Уқба досунун аманатын жүзөгө ашыруу максатта Каабада сахабаларына даават кылып аткан пайгамбарыбыздын сахабаларын тээ отурган аркасына келип, эмнени сүйлөп атат болду экен деп момунтип араң угуп туруп кетип калат. Эртеси дагы кечегини улап угайын, кечегиден да мыктыраак сөз болуп калса угайын деп дагы жакын келет, дагы жакын келет. Ошентип 28-29 күндүн ичинде пайгамбардын так маңдайына келип отурат да. Ошол күнү пайгамбардын сөзүн баштан аягын чейин угат. Пайгамбар айтат: "О Уқба, мына бир айдан бери сөз угуп келе жатасың." Десе, эси чыгып кетет. Байкап калдыңызбы? Ооба. Мурда аз-аздан угуп кайтчу элең. Кийинчерээк орто угуп калдың. Мына бүгүн баштан аягына чейин уктуң. Менин сүйлөгөн сөздөрүмдүн кайсын жеринде кемчилдик бар экен десе, ой, сөзүңүздө таптакыр. Калет жок. Баары мыкты, таптаза. Чынчыл да, чыныгы. Бул инсандын сөзү эмес, сиз айтып жаткан. Ал Аллах Тааланын түшүргөн китеби деп ал ынанат. Пайгамбарыбыз айтат: "Ыйманга келсең боло." Ооба, ыйманга келем дейт. Бир риваятта дал ошол жерде ыйманга келет. Бир риваятта эртең ыйманга келем дейт да. Эртең ыйманга келем дейт. Бир риваятта ыйманга келет. Ошончо күбөнүн астында ашхаду ан ла илаха иллаллаху ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух деп ыйманга келет.
А бир риваятта эртең иманга келейин, бир күн мага мөөнөт берип туруң дейт. Эртеси мен мусулман болом деп даярданып, бети башын жууп, тазаланып жаткан учурда кашайып ошол күнү түнү менен сапардан Умайя деген баягы кафир досу келип калат. Ал Умайя үйүнө барбай туруп досунун үйүнө келип, "О, Укба, эмне жаңылык?" десе, "Жаңылык ушундай досум, ыйманга келмей болдум" десе, "О, кашайгыркең аңко, мен сага эмне дедим эле? Жок, мен эгерде мени дос десең, анда сен ыйманга келбейсиң. Тескеринче Мухаммадты мурдагыдан да катуураак азаптап бересиң" дейт. Караңчы. Ошентип эртеси эрте менен пайгамбар өзү баш болуп, калган сахабалар Каабанын бурчунда Укбаны күтөт. Дайым бул жактан келген Укба ошол күнү пайгамбардын аркасынан келип, кийип келе жаткан чепкенин чечип, аябай аркандай кылып эшип ороп туруп, пайгамбардын алкымына салып бурап туруп тартат. Эч бир сахаба ордунан туруп жардам бере албайт, анткени алар өтө күчтүү эле. Ошентип пайгамбарды кордойт. Мен исламга кирем дедим эле, кайттым дейт. Мына. Эми ушулар жөнүндө түшүргөн Аллах Тааланын аятына кулак салың. Астагфирулла. Yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Yaqul ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila. Kıyamatта ар бир залым өз манжасын кырка тиштейт. Ошол залымдардын ичинде сап башында ошол Укба дагы бар деп атат. Ошол Укбага түшкөн. Ошол залым өзүнө өзү зулум кылды. Ошол залым кыяматта өз бармагын, манжаларын кырка тиштейт аттиңден арман кылып, өкүнүп. Ошондо ал "Я лайтани иттахазту ма'ар расули сабила". Ай аттиң арман ай! Ошондо ошол динге чакырган Мухаммад пайгамбарды дос кылып, этегинен бычкактап кармап, көлөкөлөш болуп, таманын изине мен изимди түшүрсөм жакшы болбойт беле деп, ошондо ошол өкүнөт. Дал ошол Укба сыяктуу өкүнө турган достор дагы бар. Бул дүйнөдө мансап дос бар, аял дос бар, акча дос бар, арак дос бар, жана башка достор бар. Дал ошондо кимди дос кылганын анык билип, ошондо манжаларын кырка тиштейт дейт. Адам, инсан манжасын качан тиштейт? Аттиң деп бир жасалбай турган ишти жасап койгондо өкүнөт. Же жасала турган ишти жасабай койгондо өкүнөт. Ошентип, ал жасай турган ыйманга келсе жакшы болмок, ошону аттиң ыйманга келсем болбойт беле деп ошондо өз манжасын тиштейт деп атат. Я вайлата лайтани лам аттахиз фуланан халила. Эй мага тозок болсун. Ай аттиң арман ай, тиги Умайяны дос кылбай эле койсом болбойт беле. Анын ошончолук канкор, ошончолук караңгы, ошончолук кафир экенин билип туруп, неге мен аны дос кылдым? Болбосо мен дос болуп, андан эмне жакшылык көрдүм? Анығында мен ыйманга келсем, болбойт беле. Чынында ал ыйманга келсе, бейишке киришине бир кадам эмес, бир сөм калган эле. Бейишке киришине бир сөм калган эле. Эгер исламга эле кире турган болсо, ал бейиштик болмок да ошол күнү. Аяттын уланысы. Астагфирулла. Лaqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil-insani khadula. Sadaqallahul azim. Анығында ошол Умайя кашайып ошол күнү келип, мени зикирден, ыймандан, ибадаттан, мына бүгүн мынтип бейиштен мени азгырып тосуп койбодубу? Ай жүзү кара, ай жүзү кара деп. Ошол жерде анын акмак экенин түшүнөт ар бир дос. Мени ошол жаман дос ыйманга келүүдөн, намаз окуудан, орозо кармоодон, мешитке келүүдөн ошол тосту деп эртең сиз дагы жаман досуңуз жөнүндө ошондо билесиз. Бүгүн сиз үчүн ал эң мыкты дос. Анткени сиз үчүн ал күнөөнүн бардыгын мыкты кылып көрсөтүп атат. Аракты да,
тамекини да, ушагайыңды да, сүткорлукту да, керек болса зинаны дагы. Ошентип ушул өкпага окшоп эртең сиз дагы бармагыңыз менен сөөмөгүңүздү кырка тиштеп калбаң. Кандай дос болуш керек? Дос кадимки шаты болуш керек. Шаты кандай? Ал улам чыккан сайын сизге бийиктикти көрсөтөт. Сиз ар бир баканасына аягыңызды койгон сайын бийиктикти көрөсүз. Сиздин да досуңуз сизге ошондой бийиктикти көрсөтөт. Бийиктик эки. Бийиктен сиз бузукулукту да көрө аласыз. Бийиктен сиз мечитти да, медресени да, жетим жесирди да көрө аласыз. Бийиктиктен сиз бузук жолду да көрө аласыз. Бийиктен сиз шаты менен көтөрүлүп туура жолду да көрө аласыз да. Сиз ошол жакшы досту шаты кылып көтөрүлсөңүз, сиз ошондо гана эң мыкты ийгиликке жетишесиз. Кээ бир достор бар. Көлөкө сыяктуу. Алар күн чайыттай ачылып турган учурда сизди ээрчип калат. Анткени күн чайыттай ачылып турган учурда сиздин келиңиз келип, бардарчылыкта, бакубат турмушта, май чайнаган доордо жашап жаткан учуруңузда досторуңуз көлөкөңүз сыяктуу айланаңыздан кетпейт. Качан гана күн булутка кирип, күн бүркөлгөндө көлөкөңүздү таппай каласыз. Сиздин да башыңызга караан түшкөндө, кара түн түшкөндө, кайгы түшкөндө, бир оор мүшкүлгө тушугуп калганыңызда, баягы сизди оромоттогон досторуңуз жок болуп кетет. Ошондой көлөкө сыяктуу болгон достордон Кудай сактасын. Андыктан Малик ибн Динар мындай деген. Дал ушул сөзү мага ушунчалык жагат. Мен ушуну өзүмө тумар кылып таккым да келет. Иннека ан танқул al-hijara ma'al abrar хайру мин ан ta'kul al-khabisa ma'al fujjar. Жамандар менен жармичкиче, такыбалар менен таш көтөргөнүң артык деп котордум. Чында бул жерде хабис деген сөз мармеладты айтат, ширин кантты. Бирок мен аны жарма деген сөзгө алмаштырдым, анткени биздин кыргыз жарма ичип чоборгон, жарма ичип суусундугун кандырган, жарма ичип шерне өткөргөн, жарма ичип мал кайтарган, жарма ичип суусундугун кандырган. Жамандар менен жарма ичкиче, такыбалар менен таш көтөргөнүң артыгыраак. Жамандар менен сый дасторкондо отургандан көрө, жакшылар менен катуу нанды шимип жегенин артыгыраак. Жамандар менен хан сарайда жашагандан көрө, такыбалар менен жер төлөдө жашаганыңды артыгыраак кагылайын. Жамандар менен бүтүндөй үстү башың мыкты болуп, көркөм саркеч кийимдерди кийгенден көрө, такыбалар менен чокой кийип өтсөң да мыкты. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам хайрул асхаби индаллахи хайрухум ли сахиби. Достордун эң жакшысы өзүнүн досуна мыкты мамиле кылып, ага камылгалуу болгону. Достордун жакшысы Аллах Таалага. Аллах Тааланын алдында достордун эң жакшысы. Аллах Таалага достордун арасынан эң сүйкүмдүүсү ким десе, экинчи бир досуна камылгалуу болуп, ага жардамдаш болуп, анын аркасынан билгизбей бата кылып, дуа кылып, Аллахтан ал үчүн эки дүйнөнүн бактылуулугун сураган дос Аллахтын алдында достордун эң жакшысы ушул. Ва хайрул жиран индалла хайрухум ли жари. Кошуналардын Аллах Таалага эң сүйкүмдүүсү кайсыл десе, кошунасына эң мыкты мамиле кылганы. Ошон үчүн пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам ла тусахиб илля муъмина. Эгер дос тутам десең, ыймандууну дос тут. Сырты жалтырак, бейнамаз болгон ыймансызды эч качан дос тутпа, алар менен достошпа. Алардын чөнтөгүнөн акча чууруп төгүлүп атса дагы, алар мансапты болуп сага колун узатып бийикке тартып жатса дагы, сага бекер нерселерди берип, сени мансапка көтөрүп, сени айлык маянага чөмүлтүп койсо дагы,
dinsiz jana beynamazlar menен dostошпа. Анткени пайгамбар ла тусахиб илля муъмина, ыймандуу менен гана достош. Ва ла яъкул таамак илля тaqi, сенин дасторконуңдан такыбалар гана даамсызсың. Кара, сенин дасторконуңдан такыбалар гана даамсызсың. Бул дегени сенин дасторконуңдан такыба достор гана даамсызсың деген түшүнүктү берип атат. Мындайча айтканда, ыймандуу такыба инсан менен достош. Вал мар'у ма'a ман ахаб. Пайгамбар айткан, инсан өзүнүн жакшы көргөнү менен бейиште бирге болот. Анас ибн Малик пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям жанында отурганда бир араби келди. Я Расулаллах, инсан мынол дүйнөдө кандай жашаса, ахиретте да дал ошондой жашайбы деп сураган. Анда пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ошол арабига ал мар'у ма'a ман ахабба. Инсан бул дүйнөдөгү жакшы көргөнү менен кыяматта сөзсүз түрдө бирге болот. Хадис өтө мааниси терең. Ошондо Анас ибн Малик, мен бул жарыкчылыктагы менин жүрөгүмдү элжиретип жибиткен, келечек жашоого үмүтүмдү кадимкиде жандандырып, кайрадан жашагымды келтирген ушул гана хадис. Мен чындап айтканда пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламды ушунчалык жакшы көрүп сүйөм. Мен Хазрат Абу Бакырды ушунчалык жакшы көрөм, анын амалынчалык ибадатым жок. Хазрат Умарды ушунчалык ардактап сыйлайм, анын амалынчалык ибадатым жок. Хазрат Усманды дагы, Хазрат Алини дагы, башка сахабалардын баарынын ибадатынчалык ибадатым жок. Бирок мен аларды жакшы көрөм. Мен ошолорду жакшы көргөндүгүм себептүү, мен алар менен бейиште бирге болом деп ыйлайт эле. Ар кимге ушинтип айтат эле. Андыктан кагылайын сүйүктүү бир тууган. Достошсоңуз намазга бекем, такыба, устаздар менен достошуң. Мага бир күнү бирөө телефон чалды. Ассаламу алейкум устаз, ва алейкум ассалам. Сизди бирөө чакырып атат бир жерге. Эмне болуп кетти? Ушунчалык бир зарыл иши бар экен, сиз менен сүйлөшөт экен, сизди ушу алыстан ушул күзөтүп көрөт экен деди. Анан көп чалышып байланышкандан кийин анан мен барууга макул болдум. Барганымдан кийин бир 60-тан өтүп калган аксакал мени күтүп алды, балдары менен. Эч нерсени түшүнгөн жокмун, эч кимди тааныбаймын. Баары менен кучак жайы учурашып, анан эсен соолук сурашкандан кийин бөлмөгө кирдик. Бөлмөгө отургандан кийин өзүн тааныштырды. Менин атым Абдыкадыр. Мунул менин уулум болот деп тааныштырды. Сизди чакырган мына менмин. Сизди ушунчалык Аллах ыраазылыгы үчүн ушунчалык сиз менен дос болгум келди дагы, анан баламды ортого салып чакырып бер дедим. Бүгүн биздин сыйыбызга жок деп келген үчүн ыраазычылык билдирем деп көзүнө жаш алып, мага сарпай кийгизип, анан ошол жерде бир топ жашка барып калган аксакал менен ахиреттик дос болдук. Мен эфирден пайдаланып ошол Абдыкадыр деген аке досума дагы учурдан пайдаланып, ошол жылуу салам айтам. Досум ушу бири-бирибизге угузбастан туруп дуа кылганды эч качан унутпайлы. Биз бейиште иншалла бирге болобуз. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам бир сахабасы менен отурганда тетигин дейреден бир сахаба өтүп кетти. Бул пайгамбар жанында отурган сахаба Абдуллах ибн Умар эле. Ал Абдуллах ибн Умар пайгамбарга карап туруп, "О Аллахтын элчиси, мен ошол жигитти, ошол Аллах ыраазылыгы үчүн ушунчалык жакшы көрүп достошкум келет" деди. Пайгамбар айтты: "Достошкуң келгенди, аны сыйлап жакшы көрөрүңдү айткансыңбы?" деди эле. "Жок" деди. "Анда тур ордуңдан, бар айтып кой. Дос болооруңду, аны дос кылгың келип жаткандан кабар берип кой" деди. Андыктан мен баарыңар менен дос болгум келет. Мына мени сабагымды угуп тургандар, дайым сабагымды күзөтүп тургандар, сабагымды ар кимге таркатып, даават кылып жүргөндөрдүн баары менен мен достошкум келет. Аллахым баарыңардан ыраазы болсун.
Allah öz ayetinde estağfurullah billah. El-ahillâ'u yevmeidin ba'duhum li ba'din adu illel muttaqin sadakallahul azim. Kıyamatta dostlar bir-birine sözsüz türde düşman çıkışat. Bir gana takvalar bir-birini koldaşat deydi. Mana gördünüz mü? Oşal sebepten takva imanduğunu dost kılın. Kıyamatta dostlar bir-birine doğuma tartat. Jala jabat. Eger uşul ele bolbogonda, men namazga kirmekmin deydi. Eger uşul ele meni çakırganda men namazga kirmekmin deydi. Maga uşul ele düşündürüp koyganda men namaz okumakmın deydi. Kıyamatta takva dostlardan başkalardan bari Kuday Taala'nın aldında bir-birine jala jap, men üçün uşul tozokka түшүш керек dese, tiginesi жок, men üçün sen tozokka түшүшүң керек деп bir-birine jala жабышат. Дал ошондо кыяматта бири-бирине жала жапкан достордон болбой, бири-бирин кубаттай турган эң мыкты достордон болууну Аллах Таала бизге да насип этсин. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам эгер мисал келтирсе, адам баласынын акылы таң калып кала турган эң мыкты мисалдарды келтирет. Мен азыр айта турган хадис Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын жакшы жана жаман дос жөнүндө келтирген мисалын айтам. Пайгамбарыбыз иннама масалул жалиси салих вал жалиси су. Пайгамбар айтты. Албетте жакшы дос менен жаман достун мисалы ушундай. Жакшы дос кахамилил миск. Жакшы дос ал атыр саткан дүкөнчүгө окшош. Атыр саткан дүкөнчүгө окшош. Фахамилил миск имма ан юхдик. Ал атыр саткан дос сырттан кирип келген досуна, "О, жакшы келбедиңизби досум? Жакшы атырлардан келген да" деп, сиз сурабасаңыз дагы сизге бир атыр берет. Бир атыр берет. Бул эмнени түшүндүрүп атат десе, муъмин менен, имандуу менен, таква менен, устаз менен достоссоңуз, сизге жолуккан сайын сизге бир хадис айтып берейинби? Бир аят окуп берейинби? Менде бир хикмат пайда болуп калды деп сиз сурабасаңыз дагы сизге өз насаатын, өз акылын, өз кеңешин айта алат. Ва имма ан табтаа минху. Же болбосо сиз өз акчаңызга андан атыр сатып аласыз. Бул дегени сиз андан кеңеш сурайсыз, анан ал жооп берет. Сиз андан сабак аласыз, ал сизге сабак берет. Ва имма ан таджид минху рихан таййиба. Же болбосо эң азы ушул, эң кичине пайдасы. Сиз дүкөн, тиги атыр саткан дүкөнгө кирип келип, "Ассаламу алейкум" деп досуңуз менен кол алышып учурашканыңызда эле, досуңуз бардык атырды кайырмай бергендиги себептүү анын алаканы бардык атырдын жыты болуп калган. Сиз менен учурашаары менен сиздин алаканыңыз дагы ошол атыр жыттанып калат. Бул дегени жакшы инсан менен достоссоңуз анын жакшы кулк адеби, жүрүм туруму, адеп ахлагы таасир этип, сиз андан баар аласыз, рахаттанасыз. Сиз аны менен кооздолосуз, сиз аны менен сулуу көрүнөсүз. Эми жаман достун сыпаты кандай десе, канафихил кир, ал көрүкчүнүн өзүндөй эле. Көрүкчү деген азыркы желдеткич, вентилятор, баягы темирчи, темирди кыпкызыл кызартып, аны ар кандай фигурага, ар кандай келбетке келтириш үчүн кыпкызыл кылып, көмүрдүн чогун кызартып туруш үчүн бул жактан көрүк мына жасалма мондай болгон, баягы кайыштан желдеткич болгон. Азыркы тил менен айтканда желдеткич болсо вентилятор. Ал ошол желдеткич менен достошкон сыяктуу эле темирчи. Ал кандай десе, биринчи эле имма ан юхрик сиябак. Сен анын темир устаканасына кирип келишиң менен эле ал желдетип жаткан себептүү тияктан бир чок учкун учуп барып, сенин жеңиңди, же этегиң, же жакаңды күйгүзүп коюшу ыктымал.
Жаман менен достошсоң, дал ошол абийириң кетет. Баркың кетет, кадырың кетет. Атың жаман болот. Wa imma an tajid minhu rihan khabitha. Je болбосо, киришиң менен эле жаман ышчыттайсың, же ан менен учурашсаң, колуң көп болот. Дал ошол сыяктуу, сен жаман менен достошсоң, анын жаман жоругу жугат. Анын кылыгы менен кылыктанасың. Ал жаман болгон сыяктуу, сен да жаманаттуу болосуң. Андыктан жакшы менен достошуп, жакшыга жанаш деп бабаларыбыз бекер айткан эмес. Лукман ал-Хаким өзүнүн уулуна насаат кылып мындай дейт: "Я бунайя, о менин кагылайын уулум, ияка ва сахибас-су, начар жаман адам менен достошуудан абайла. Фа иннаху кас-сайфил маслул, анткени ал жаман дос кынынан суурулган кылыч сыяктуу. Сага жалтырап, аябай курч, өтө миздүү болуп көрүнүшү мүмкүн. Бирок ва якбух асару, этеги жаман болуп калат да, балам, этеги, аягы жаман болот. Ал миздүү кылыч баары бир кимдир бирөөнүн колун кесет же алкымын кесет. Сен дал ошол кан чыгарган, кан төккөн, канкор достун досу аталып каласың сен. Андыктан жаман дост менен достошпо таптакыр деди. Hazrat Ali ibn Abi Talib мындай дейт: "Исхаб ман янса ма'руфаху عندك ويذكر حقوقك عليه." Сага кылган жакшылыгын бат эле унутуп калган инсан менен достоштагы, сенин укуктарыңды таптакыр унутпаган адам менен достош. Сага кылган жакшылыктарын таптакыр эстебей унутуп, сенин укуктарыңды дайым сактап келген инсан менен достошкун. Сага кылган жакшылыктарын милдет кыла берген инсан менен достошпа, акырын андан мамилең түзүп кой деп атат. Субханаллах. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдан кайсы бир хадисинде: "Саб'атун юзиллухумуллаху яума ла зилла илля зиллу." Кыяматта Аллах өзүнүн аршынын көлөкөсүнөн башка эч бир көлөкө болбогон күнү 7 түрдүү инсанга эс алгыла деп ырахаттуу көлөкө тартуулайт. Бул көлөкө деген сөз көлөкө болбойт. Бул көлөкө деген сөз эс алдырат. İnsanların бүт баары акактап өзүнүн денесинен тамчылаган терге те алкымына чейин батып кыйналып жаткан учурда аларды ырахаттуу, муздак, шамалдуу жерге отургузуп ырахаттандырат. Дал ошол 7 түрдүү инсандын ичинде Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтып келип: "Ражулан тахабба филла, иштамаа алейхи ва тафаррака алейхи." Бир эки инсан бар. Ал Аллах разылыгы үчүн достошкан. Ошол Аллах разылыгы үчүн бир жерде жыйналышып жакшы иш бүтүрүшөт да, Аллах разылыгы үчүн кайры кош эртең көрүшкөнгө чейин аманчылыкта бололу деп бири-бирин Аллах Таалага аманатка тапшырып, ордуларынан жылып үйлөрүнө кетишет дейт. Дал ошол жыйналышса дагы, экөө ажырап үйлөрүнө кетишсе дагы, Аллахты ортого салып шунчалык бекем, киндиктеш, көлөкөлөш досторго Аллах кыяматта аршынын көлөкөсүнөн көлөкө берет, тагыраагы ырахаттуу орун берет дейт. Жүрүп эле айтор, эмне болду билбейм, эки дос бар болчу да, экөөнүн достугу негедир солгун болуп бузулуп кетти деген сөз чыгат. Ал сиздин да башыңыздан өткөн. Далай досторуңуз бар эмес беле? Көбүнөн кол жуудуңуз да. Эмдиги чекти түшүнбөй келесиз. Неге ал менден кетип калды? Менден эч бир кемчилдик кетпесе деле ал мени таштап кетти. Дос качан билинет? Дос башына, сиздин башыңызга өтө мүшкүл иш түшкөндө достун досу билинет. Дал ошол сыяктуу Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям: "Валлади нафси бияди, ма тавадди итhnан فيمزق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما."
Allah'tın ısımı menen ant içip aytam. Takır, üzülgüs bolup, kölökölöş, gindikteş, eki dostun ortosun Allah, ekönün bürösünün kılgan günösü sebeptü dostluğun buzup koyat dedi. Siz balkim sizdi taştap ketken dostuңuzdun dostluktu buzup koyganına emdigi çekti düşüneleksiz. Je sizdin getirgen kiçineki kemçildiğiniz menen, je anın kılıp koygan kömöskö jaman işi menen dostluğuңар buzuldu dep bile beren. Bunu men aytkan jokмун, bunu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytып жатат. Bul bir gana dost emes. Tatınakay ele yaşap жатқан bir үй бүлө, hiç nersedен eç nerse jok ele. Bir günü talak degen söz çıkıp ayalı ak tüyünçögün tüyünüp üyüne getet. Bol üyünde kalat, ortada ballar çırkırıp kala veredi. Emni kışınday boldu. Hani biz aytabız, oy karadıva bar eken, oy tigini göz tiyiptir, oy mınavalar tigi baylap koyuptur. Eçkin baylagan emes, karadıva da jok. Oşol er ayal ekö biri-birine bilgizbey jasap koygon jaman işi sebeptü Allah Taala aların tattуу şirin jaşoosун buzup koyat. Dal oşol siyaktуу ınak bolgon üzöngülöş, gindikteş, kölökölöş eki dostun dagı dostluğun Allah Taala ekönün bürösünün kılgan kıyanattığı menen dostluğun buzup koyat. Men sözümdü ayaktap atıp, daim aytıp kelgen bir dastanga orun berүүnü tuura gördüm. Mından kança kılımdar murda Ebu İshak degen çoğun dastançı mınday dedi. Mali araşşem'a yebki fi mevaqidih min hurqatin nar am min furqatil asal. Taң kala verem da men Şamga. Kaçan bolbosun küygüssöň ıylagan. Otko küygünnön bü je parafinden ajırap atkanına ыйлап atabı dep. Men atayın aldın ala sizlerge түшүнүктүү bolsun üçün atayın men operatorumdan düköndön şam alıp kelçi dep dayardandım. Egerde biz jarыкta çürgönüzde dagı da sonnorak çıkmak, bирок kamera alat boluş gerek dep işenem. Mına bul Şam kagılayınдар. Dal uşul Şam jönde söz ketip bartat. Dal uşul Şam jönde söz ketip bartat. Kara. Mali araşşem'a yebki fi mevaqidi. Şamga taң kalamda men küygüzgön sayın momintip köz jaş kılıp eğirip ыйлay beret. Min hurqatin nar am min furqatil asal. Bul otko küygönnön köz jaş kılıp ыйлап atabı je muna ol parafinden ajırap жылың açtanıp atkanına ыйлап atabı dep iki sap ırı жазды da anan kane emi uşul menin iki sap ırıma dal kelgen şaykeş kelgen dagı iki sap ulap koygon bolsa aga men bolup körбөгөндөй çoň sıylık berem dedi. Dalaylar deptelerin ırga tolturup geldi. Bирок oşonçonun içinen iki gana saptı tandap aldı. Al sap mına bilem oğup durun. Men lem tujanishu fahdar an tujalisa. Sana dal kelbegen insan menen eç kaçan dostoşpa. Senin münözüne şaykeş kelbegen insan menen dostoşpa. Bul degeni sen namazkansın, benamaz menen dostoşpa. Sen ıçkırın bekem, ayağı suyuka bargan adamlar menen dostoşpa. Senin tilin daim zikir menen alek, uşak ayın imiş çıkarganlar menen dostoşpa dep atat. Sana dal kelbegen insanlar menen taptakır dostoşpa. Ma darra bis şam'i illa suhbetel fetel. Mına ol Şam emnege ыйлап atat deysin, bilesin mi? Bul Şam mına ol pilikti, mına ol jipti dost tutup algandyk üçün emi kıyamatga çeyin tınbay ыйлай berет. Kagılayın süyüktü bir tuğan. Dal oşul Şam siyaktı bolup, jamandı dost tutup alıp siz de ömürüңüzdün ayağını çeyin ыйлап. Kerek bolsa jana jogor jakta aytılganday, kıyamatda Allah'ın aldında ökünüşten ulam barmağınızdı
сөөмөйүңүздү жана башка манжаларыңызды канагыча тиштеп аттиң арман кылбаң. Андыктан сөзүмдү аяктап атып, мен ашарал ашраф, аша ай сара мушаррафа. Ким улуу даанышман инсандарды дос тутса, ал да даанышмандардын бирөөсү. Ким улуу максаттуу, жакшы ниеттүү даанышмандарды дос тутса, ал деле даанышмандын бирөөсү. Ва муаширул анзал гайру мушарраф. Өтө пас, өтө төмөн, аңко, келжиректерди дос туткан инсан эч качан абийир таппайт. Авама раайтал жилдал хасиса муқаббала бис-сагри ламма сара жилдал мусхаф. Кече эле сиз сойгон каречкинин терисин эч нерсеге керек эмес деп тетиектеги тосмоңузга тескери илип койбодуңуз беле? Ага чымындар конуп атпады беле? Эгер кимдир бирөө келип, ой дос, муну терини неге бул жака илип койдуң? Кел бирден жыттап өбөйлү десе, сиз ага карап туруп, аңкоосуңбу? Терине жыттап өбөсүңбү? Ет союп койбодуңбу? Кел эттен ал, дейсте сиз ачууңуз келип. А бирок мен сизге дагы мисал келтириш үчүн мен колума 2 Кур'ан алдым. Бирөөсү мукабасыз, экинчиси мукабалуу. Мынабыл мен кармап турган Ал-Кур'анул Карим деп жазылып турат. Ал-Кур'анул Карим. Кереметтүү Кур'ан. Көз салбайсыңбы? Кече эле чымын конуп, чычып аткан көрүнүксүз териге. Мен бүгүн Кур'анды колума алсам, Кур'анды колума алып, ачардан мурда сөз түрдө өп, бешенеме көзүмө сүртөм. А бирок кече эле сиздин кашагаңызда, тосмоңузда илинип, чымын чычып турган тери мынантип Кур'анга мукаба болуп калды эле, анын кечеги чымын чычкан эсинден чыгып эле кайра мен мынантип өп атпаймынбы? Дал ошол сыяктуу карабайсыңбы? Кечеги чымын чычкан тери качан гана Кур'анды дос тутуп ага мукаба болуп калганда ооз менен өвүлүп, 2 көз бешенеге сүртүлгөн сыяктуу жакшыга жанассаң кадыр барк абийир табасың деген. Андыктан эң мыкты инсандарды таап абийир таба бериң. Аяттарга садакаллахул азим, хадиске садака расулухул карим. Достугубуз бекем болсун. Жакшыга жанашып, жамандан жаа бою качып алыс болуң. Дагы бир жолу жамандар менен жармичкиче, такыбалар менен таш көтөргөн артык. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.